касиетти ооруй турган мына бул адыанчыктын биягы варикоздорду аяктырат моусучу. Сочный убагында ушунун өзүнүн эле соогун шабап койсо варикоздор аягат. Адыанчыктын бул өзү болсо муну тиги мёдко же лимонго шылап коет да муну. Балга же лимонго, балга. Аракада чыгып шылап жүрүшү эле. Лимонго же тиги немеге. Анан кийин баягы азыркысын кургагандан кийин, кургап калгандан кийин аны неме кылып коет. Аракка чылап коет. Май айында жакшы турбайбы? Май айында жыйнабаш керек да муну. Бул чүйөрөндө май айында. Көрдүм мына момтиптин жакшынакай соктору. Ушулар тиги Ак сүт сыяктуу чыгат турбайбы? Артрит, артроз, варикоздун баарын ушу эч кандай чаймай маймай жок эле. Ушуну Расширение кылып, ушуну мына момтиптен эле сок чыгат мен, көрдүң? Момтиптен эле. Тигилер өзүнчө эле тиги агып турат кремге окшоп. Ошону шуап койсоң 3 күн шуагандан кийин эле аягасың. Муну кургатып алып туруп анан мен жарты бутылка весине жараша да. салмагына жараша. Арак куюп коем. Анан аны караңгы жерге коюп коем. Караңгы анын 6-7 суткадан кийин урун болот. Бул эми кышкы неме да. Эми кайкын бугун деп азыр каяктал болсун жайнап эле өсүп турган кези, бирок баардык жетке жарай береби? Жарабайт. Каякка жарайт ошондо? Муну абасы таза, итси таралабаган, ит мышык аралабаган жерлердики таза. Таза жерде өскөн болуш керек экен, Таза жерде. Анан болбосо үйдө мен агырысо тебелене эле жатпайт жер баскан. Азыр уюш тийип коет, чычат. Мышык иттердин баары аралап жүрөт алар. Ал болбойт, Бул кайсы ооруларга дары болот? Бул бөйрөккө, бөйрөк ооруга, анан циститке, женский жактагы бар. Муну ичиш керекпи? Ооба, аракка чылап 6 күндөн кийин уруна берсе болот. Мунусун болсо өзүнүн эле соогу менен басып кетесиң. Муун ооруларгачы. Муун ооруларга жакшы. Муун ооруларга, Митең эле сок чыгып атпайбы? Жана көрдүңбү? Самонго окшоп эле шуалып калды. Демек, буулары муун ооруга, Муун ооруга. Ошончо эле сүйкөйт турбайбы? Эзип эле шолап эле сүйкөп, ошол эле ооруган жерге сүйкөш керек экен муну. Муну тарамыш веналарда. Кадимкиде тартылган тарамыштарым бар. Кадимкиде сонун бар. Жибийт экен, Жибийт. Муну ичип Аны менен орустар, врачтар артроз, анан артрит палакетат ошол бар го. жанагы берки таблеткадары аптекадагы дарыны коюп эле ушуну колдонсо батасын берет турбайбы? 3 күндө эле. Сиз ошону колдонуп көрдүңүз беле? Колдонуп жүрбөйм. Дайым эле. Мен көп төрөдүм да, аны билбептирмин да. Төрөп келип алып эле. Канча бала төрөдүңүз ушуну? Мен 14 төрөдүм. Анан төрөп келгенден кийин эле ысып атам, тетип атам деп эле сугарып өтчүмүн да. Немелердичи, помидорду, мен өзүм перести, чеснокторду короо, бир короо тигип алып эле. Алдын кургатасыз, анан кургатып туруп, Мындай 1-2 күндөн кийин эле кургатпайбы? Анан эле көлөкөй кургатасыз, көлөкөй. Кургагандан кийин болду анан. Аракка ачтасызбы? Аракка 6 күн. Караңыз, бөтөлкөгө куюп туруп эле караңгы шпайнерлерди салып коем. Могулардын баары күнүмдүк артроз, артрит деме жакшы кылат. Муну соогу. Өзүнөн көрдүңбү? Самонго окшоп көбөргөн сонун сок чыгат. Живой да азыр сочный убагы. Бул эмне бир текеден кийин мунусу гүлү түшүп калат анан илдеген. Кайсы маалда териш керек буларды? Майда. Май. Эми бийил эрте келди го. Эрте келип, эрте ачылады. Ушу жаңы чыккан кези жакшы экен да? Жаңы сочный. Бул кийин Сүтү кургай электе. сузу кирет. Ал жоон ойгондо уже аңгыла ичинен сок эле чыкпай калат экен. Мындай ичке кезинде сонун чыгат сок. Ошо. Касиетти ооруй турган мына бул адыанчыктын биягы варикоздорду аяктырат моусучу. Сочный убагында ушунун өзүнүн эле соогун шабап койсо варикоздор аягат.
Адыбанчиктин бул өзү болсо муну тиги мётко же лимонго шылап коет да муну. Балга же лимонго, балга. Аракада чыгып шылап жүрүшө эле. Лимонго же тиги немеге. Анан кийин баягы азыркысын кургагандан кийин, кургап калгандан кийин аны неме кылып коет. Аракка чылап коет. Май айында жакшы турбайбы? Май айында жыйнабаш керек да муну. Бул чүйөрөндө май айында. Көрдүм мына момтиптин жакшынакай соктор. Ушулар тиги Ак сүт сыяктуу чыгат турбайбы? Артрит, артроз, варикоздун баарын ушу эч кандай чаймай маймай жок эле. Ушуну Расширение кылып, ушуну мына момтиптен сок чыгат мына, көрдүңбү? Мынтең эле. Тигилер өзүнчө эле тиги агып тура кремге окшоп. Ошону шуап койсуң, 3 күн шуагандан кийин эле айыгасың. Анан мен муну тиги периштелердин аянынан алдым да. Бир күн эле жамгырда калып эле эртең менен турайын десем эле 2 семен баса албай калыптырмын. Кудай, эми да пенсиям төгөнүп калгандан да аракет чыктыбы деп неметсем эле периште эмне коет. Ой, мен турбаймынбы огородуңда деп. Анан алманын ичине барып эле карап эле кайсы гүл болду экен. Анан ушул эле экен. Анан муну орусча адыбанчик деп коет, кыргызча какым кулкум деп коет да. Какым кулкумдун 3кө жарап атпайбы, 3 нерсеге жарап атып, мына сары гүлү бөйрөккө да жарайт, женский ооруларга дагы. Олардын баарычы. Кандай кылып колдонушат бул женский ооруга, бөйрөк ооруга? Муну жарантып эле балга бир 6 күнү кошуп туруп эле коюп коесуң, өзү сонун болуп калат. Эсилип эле. Анан баягы көпкө колдонот, 1 жылга чейин колдонот. Анан сууга чылап ичеби же кандай кылат? Жок, кайнак сууга бир жарым саат туруп, парный болурчу бал менен эле лимон кошуп коесуң, бул өзү татынакай болот. Анан кийин неметип аласың. Баягы Сүзүп. сеткадан өткөрүп, мунусун алып коесуң, тиягында суюктугу калат да, сап-сары эле. Ачуу да эмес, сонун. Ошону ичеби анан? Ичет. Ичет тамактын астынан 20 мүнөт мурун ичиш керек да, бир 30 грамм, 50 грамм. Канча маал ичет ошондо? Канча маал ичет? 3 маал ичсе жетет. Болду, ошо менен 3 күн айыкпадымбы? 2 семен шулкулдап баса албай калгам. Сиз анда бул чыланганын, балга чыланганын ичип, а берки сабын болсо бутуңузга шыбаган турбайсызбы? Ооба, мына өзүнүн эле согу туруп атпайбы мына. 3 күн шубадым, 3 маалда болду, айыгып кеттим. Мунусун согу как раз ушу азыр сонун убагы да. Мына кремге окшоп чыгып турат май. Булбулдап самонго окшоп чыгып турбайбы? Тиги барып алып көрүнгөн диагнозду коюп, бир жериңе жакса, бир жериңе жакпай, бооруңа жакса, өтүңө жакпай, өтүңө жак. Анан жөнөкөй эле айыктыруунун жөнөкөй жолу экен да демек. Жөнөкөй эле жолу, эч кандай тиги акчаңды да коробойт. Кудай өзү момунтип берип атпайт эми жайнатып огородко. Муну эми мына таза жерден териш керек да, мына бу жерде мына ит кирбеген, мал баспаган. Терсең. Мал баспаган татынакай жерде. Көрөсүң. Ошондой эле алманын ичинен терип алдым. Анан эч кимге деле айткан жокмун. Бирдемге деп айтсаң айтат, каяктагы кемпирди берип атат дебесиң. Негизи мен периштелердин аяны менен алам, точно болот бүт баары. Алышпайт. Алыш эмес экен, айлык деле алыш эмес экен, ошо буудай, суудай бирдемке кылып элек. Койлор эгиз тууган койлордун бирөөнү берип, жана кедей жашагандарын айланайын, балдарыңды өлтүрбөй багып ал деп.